Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр, кыргызстандыктар, мекендештер, ютубтагы көрөрмандар. Мен мына ушул Ош шаарынын ылдый тарабындагы тагыраак Өзбекстан менен чектеш достук аймагына атайын келген болчумун. Бул жерде БД пресстер чөптөр арзан сатылып атат дегенинен ошол маалыматты тактоо үчүн келген, бирок андай чөп прести көргөн жокмун. Бирок башка нерселерди көрдүм. Бул жерде көрүп турасыздар, жол эки бети тең асфальт алыны оңдолуп атып туруп, анан сырткары мына ушул жерде адамдар аябай көп топтолуп турушат экен. Анан мен кызыгып түшүп тартайын десем, аларды уялткым келбеди, анткени бул жер тагыраагы эмгек биржасы экен. Алар токтосоң бул жерде кишилер устачылык кылышат экен, ушул Өзбекстандан чыгып ушул жерден турушат экен да, ушул жерден жумуш алышат экен тагыраагы. Сиздерге айта турган болсом, бул жакта болсо аялдар. Булар ушул тала түзгө иштей турган, жардамчы болуп пахта, жүгөрү жана башка ушул кызматтарга иштей турган адамдар экен да. Эми түшүп интервью алып башка кылып деле тартсам болмок, бирок мен аларды уялтыргым келбеди, анткени ушул эле ютубту өзбекстандыктар деле көрөт. Биздин катталуучулардын арасында Өзбекстандан деле көрүүчүлөрүбүз бар да. Ошондуктан мен аларды уялтыргым келген жок, бирок чындыгында бир чети бооруң ооруса, бир чети Кыргызстанда жумуш жетишпейт. Ошол эле учурда бул жактан Өзбекстандан жумушчулар чыгып иштеп атышат. Мен бул жака келатканда токтоп сурадым, эмне чогулуп турасыңар десем, иш барбы, жумуш барбы дейт. Ошол ишиң болсо бул жерден сүйлөшүп алып кетет экенсиң, алып барып иштетип, кайта бул жака алып келип коюш керек экен. Күнүмдүк иштей турган ишчилер экен. Тиги жакта мен биринчи көрсөткөн эркектер ошол устачылык жана башка кара иштерди кылса, аялдар үй жумуштары, тала жумуштары, ушул пахта, жүгөрү, кыскасы ошондой күнүмдүк иштерге иштешет экен. Кийинчерээк балким аларды сөзгө тартып толугураак маалымат алганга аракет кылабыз. Бирок негизи мына ушундай, достуктан мына ушундай экен.